Бул Өзбекстан өлкөсүнөн алынып келинген автобус ичинде 16 отургуч жайгаштырылып, жалпысынан 38 жүргүнчү жүрүүгө ылайыкташкан. Автобустун негизги артыкчылыктары катары жүргүнчүлөр тик туруп жүрүүгө ылайыкташкан, андан сырткары узундугу 8 метр болуп, бурумдардан оңой бурулууга ылайыкташкан жана авто тыгындарды жарата бербейт деп сатып алышкан. Мындан 10 күн мурда Өзбекстандан алынып келинген 50 дана автобус али күнчө ишке чыга элек. Алынып келинген боюнча Оштогу автоунаа ишканасында турат. Бир жумадан ашык убакыттан бери GPS навигаторлор, валидатор, таблолор коюлуп бүтпөй жатат. Шаарда элдин агымы күчөп, автобус менен троллейбустар адамдарга жык толуп жатканда, автобустардын мынтип каттамга чыкпай жатканы көпчүлүктүн нараазачылыгын жаратууда. Жергиликтүү бийлик болсо автобустар дагы 10 күндүн ичинде каттамга чыгаарын, ал ишке ашса 3 аймактык башкармалыктагы коомдук транспорт маселеси чечилет деп сооротуп жатат. Негизинен 4 линия. Бул Жапалакта 2 линия бар, Амир Темурда 1 линия бар, Южныйда 1 линия бар. Бул автобустар Кудай буйруса бир 10 күн ичинде чыгат. Себептен автобустар даяр, номерлерди алдык, документтерди алдык. Болгону биз азыр ошол баягы бир чыкканга жараша жанакындай электрондук таблолор заказ бергенбиз. Аялдамаларга кайсы аялдама барат номерлери баягы электрондук табло сыяктуу чыгып турат. Биз Россияга заказ бергенбиз, мына бир 2-3 күндөн келип калат дейт. Келсе эле биз Кудай буйруса азыр айдоочуларды окутабыз. Кыргыз-Өзбек өнүктүрүү фонду тарабынан алынган автобустардын ар бири 37 000 АКШ доллар турат. 50 дана автоунаанын жалпы наркы 1 миллион 250 000 АКШ долларын түзөт. Ал каражаттын 50 миллиону республикалык казнадан жумшалса, калган сумманы шаардык мэрия 4% менен 5 жылга кредиттик негизде бөлүп төлөйт. Азыркы учурда мына гаражга алып келип, таможенный пошлиналарын баардыгы төлөнүп бүтүп, номерлерин алдык. Номерлер бүгүнкү күнү, мына бүгүнкү азыркы күнү колубузга тийди. Жакын аранын ичинде ошо бүгүнкү күндөн баштап номерлерин кое баштайбыз. Жолго чыкса бир 3-4 күндүн ичинде автоинформаторлор менен таблолор келип түшөт. Биз аларды орнотуп, автобустардын баардыгын линияларга даярдап, азыр бизге мэриядан 3 линия бөлүнүп берилди. Ошол линиялар боюнча биз ишти алып барабыз. Өзбекстандан чыккан унаалардын сапаты дүйнөлүк базарда анчалык жогору бааланбайт. Мындай шартта 37 000 долларлык автобустардын бул мамлекеттен сатылып алынышын Ош шаардык кеңешинин депутаты Бекболот Арзибаев буга чейин шаардык кеңештин жыйындарында сындап келген. Депутат кымбат бааланган автобустарда керектүү шарттардын жоктугун айтып, мындай кайдыгерлик үчүн керек болсо, тиешелүү тармактын вице-мэри жооп бериши керек деп билдирди. Мүмкүнчүлүк чектелген жарандар будурук булар шаарга келебиз десе, чыкса үйүнөн, автобустарга түшө албаса, коляскасы батпаса, эмне кылыш керек? Ошол жоопкерчиликти ошол вице-мэр алып өзү жооп бериш керек. Алар ошол биринчи мактап жактабай, ошого окшогон критериялар бар да автобустардын. Маршруткасы болсо, аны биз өзүбүз билебиз, буга чейин баягы баардыгы частный болгон, аны биз баягындай кыла албайбыз. Бирок автобустардын алар болуш керек да. Анан ыңгайсыз, ыңгайлуу ыңгайсызбы деп ал жана мүмкүнчүлүк чектелген адамдарга эмес, мындай жакшынакай жүргөн адамдарга булар бир аз ыңгайсыз жаратып атат. Себеби аябай бийик болуп калган. Ош шаарында 700гө чукул кичи автобустар ар күнү эл ташууга чыгышат. Айрым учурларда жумушка чыкпай койгондору да бар. Көпчүлүк келишилген убакытка чейин катташпайт. Ал эми автобус менен троллейбустар болсо, иш күндөрү жүргүнчүгө толуп, ичинде адамдардын тыгыны пайда болот. Нургелди Каныбек уулу, Асылбек Турдалиев, Бейтарап.